Бул төшөктөргө 3 метрден кылып жасайбыз. Кээ бирөө эми комнатанын размерине жараша кээ бирөөлөр 2,5 метр кылып бер деп ушуну сурап калышат. Ошо 3 метрден главный булар ичтери кебес. Бир слой синтепон кылып коюп атабыз, эми көтөрүп турса да жакшы да. Жеңилдик да болот кичине. Потом жастыкчалары бар, булар болсун. Ошол ушундай журкандарды жасайбыз. Муну менен эле чектелип калбайт. Мында жер төшөктөрдү жасайбыз. Жастыкчаларды жасайбыз. Булар матрасник, бул болсо бир кишилик журкан, бул деле бир кишилик журкан, бул детский журкан. Журкандарыбыз бар болчу. Шыгырата тизилген түркүн түстүү төшөктөр бөлмөсүндө иш кызуу жүрүп жатат. Кол өнөрчү кошуналар бүгүн кыргыз ою чийме түшүрүлгөн төшөктөрүн кардарларга тапшырып, кезектеги кардардын буйрутмасын камдап жаткан учур. Бул идеяны бизде кышында күн кыска, жумуш аз болот го, айылдачы. Анан ошондо тиге жеңем экөөбүз түнчүндө балдарды уктатып коюп, түнкүсүн кичине сейилдеп, жакшы эс алганга жакшы да түнкүсүнчү, анан сейилдеп келели деп түнкү саат 10дон кийин балдарыбызды уктатып коюп, жолдошторубузду уктатып коюп, үйүбүздү жыйнап тазалап коюп, анан кийин басчыбыз да экөөбүз кошунабыз да. Анан басып, бир күн бастык, 2 күн бастык, анан 3-чү күнү интернетте азыр тиге эмелерди, сайттарды ачсаң эле баары эле интернет магазин болуп кетти го. Анан кийин ошол идеяны эметип жүргөмдө, ойлоп жүргөм өзүм жанына жакшыраак киши болсо, 2 кишилеп ушундай бизнес эметсек деп. Анан кийин жеңеме ошо 3-чү күнү айттым. Жеңе ушундай кылсак кандай болот десем, анан жеңем бир сыйра айтты. Өтөбү, өтпөй калабы, айылдан болобу, болбой калабы деп. Анан кийин мейли кылып көрөлү, баштап көрөлү деп эле анан баштап калдык. Буйруса жакшы, шаркетти, жакшы заказдарыбыз көп. Интернет булактарынан да көп болуп атат. Группаларга жөнөтсөк, группалардан да чыгып атат кардарларыбыз. Жакшы буйруса. Кошуналар 2 жылдан бери заманбап жууркан, жер төшөк жана кол өнөрчүлүк буюмдарын жасайт. Кардарлардын кызыгуусун жараткан бул төшөктөр азыркы заманга шайкеш келип, өзгөчө дизайны менен белгилүү. Азыр жаңы баштап атканыбызга байланыштуу таксиге же машина болуп калса, тааныштарыбызга салып алып келе беребиз. Аз болуп атат да азырынча. Анан буюрса 6да пландарыбыз бар. Өзүбүздүн машинабызга алып барып көп рулон менен алып келели деген ниетибиз бар буюрса. Бир алып келгенде 50-60 метрден алып келебиз. Кебестерибизди 5-6 гиб кылып алып келебиз. Синтефондорду да ошентип 5-6дан жуган кылып алып келебиз. Анан бир заказ алганда ошо жер төшөккө деле, матрасникке деле, журкандарга баарын алып беребиз да. Көбүрөөк материал алып келип коюп. Төшөктөрдүн эмелери өңдөрүнүн дагы, төшөгүбүздүн дагы кымбаты да бар, арзаны да бар да. Материалына жараша. Şeker olsun. Şeker жүрүшүп атабы. Жакшы, кандайсыңар, ден соолуктарыңар? Мен да заказ берейин деп келгемден коюм. Материалдар барбы? Кандай журкан аласыз жеңе? Төшөк, матрас. Полуторка журкандар бар мындай. Ушуларга сонун болуп атпайбы? Жеңил, жакшы. Эко журкан базардыкындай, бирок экологический да, жеңил, Сону көрчү. жумшак. Келүүлө, көрүүлө карайт, заказ бере албайт деп. Детский бар мындай. Бул ушкандарды ошо булар келиндерибиз болот. Көрүп эле жастан бери баштагандан бери кубанып эле ошо заказ берелик, алалык деп эле жүргөнбүз. Ошо эми убактысы келип ошо заказ берип атам. Балдарым эле үйгө эле керектүү эле өзүбүз урунганга эле жеңил, жумшак, шейшепке токтомдуу.
азыр эми заманбапты жамын ачпай балдар ошого жамынабыз дешип. Өзүң колуң тийбейт, алып келишиң керек, материалды алып келишиң керек, кебесин алып келишиң керек, аны тигишиң керек. Булар көздөрү каныгып өздөрү тигип баарын неме болуп калды да, биз болсо даярын эле алып алып оокат кылып, буларга да плюс, бизге да плюс, жакшы эле болуп атат, жакшы. Майны сүтү болуп клиенттерибиз көбөйсө экен деп Чынында ошончо жакшы ниет менен, жакшы тилек менен, көктөп жакшы тилек менен бычабыз. Суусамыр шарты катаал, жумушсуздук күчөрөн. Мында аялдардын көбү жайкысын жайлоодо бесап, оокат кылышат. Өз алдынча иш баштагандар жокко эсе. Бишкектен бир нече саат эле алыстыкта жайгашкан өрөөн соода саттык маселеде борбор калаадан көз каранды.